Орусиянын элчилигинин алдына белгилүү укук коргоочу Ажиза Абдрасулованын демилгесин Facebook баракчасынан окуп туруп, Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу анан жанагы 1-май райондук сотунун туура эмес чечими анан Украинада согушту токтотуу жөнүндөгү олуттуу маселелерин колдоп келгем. Эч кандай тартип бузуу бизде болгон жок. Күн нөшөрлөп жаап атты. Биз турдук Ажиза экөөбүз. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле козу карындай жайнап милиция кызматкерлери келди. Как будто аяка террористтер келгенсипчи. Аякта эч кандай террордук эк жок. Колубузда болгону мындай мына жазуу. Анан чындыгын айтканда Украинанын чоң желеги бар экен. Аларды көтөрүп турдук. Анан келип мыйзамсыз бир болбогон нотацияларды окуй баштады. Акылбек дейби ошол жигит азыр мен силерге токтомду окуйм. Анан угуп ошо токтомду угуп алып туруп өз жолуңар менен кете бергиле депчи. Анан мыйзам боюнча андай болбойт да, токтом бийик турабы же конституция бийик турабы. Ошону деле эске алса болмок да. Ажиза Абдрасулова айтты, предотвращение, эскертүү бергиле, ошол жерден окуп кол коюп анан кетели десе, алар такыр макул болгон жок. Анан бизде машинеге жеңил машинеге түшүүгө мажбурлашты, түшкүлө деп. 1-май районуна алып барып 5,5 саат кармашты. Көрүнгөн аягы мына муну менен